Климаттын өзгөрүшү жана глобалдык жылуулануу менен жаратылыш кырсыктары көп катталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын алуу жана коопсуздук эрежелерин калкка жеткирүү максатында 1 айлык иш-чара жарыялаган. Анын алкагында Ысык Көл облусунун башкармалыгынын иши мыкты деп табылды. Адамдарды табигый кырсыктан сактоо боюнча театралаштырылган атайын элге жеткиликтүү болсун деп ошону уюштурдук. Бул жерде атайын коопдук азыр өзүңүздөр байкап атасыздар, билесиздер, кийинки күндөрү көп кооптуу жерлерге үйлөрү салып алган, суунун муктарына үйлөрү салып алган. Ошону биз мындай театралаштырып, элге жеткиликтүү кылып, ошону мен ойлойм, ошону менен биз утуп кеттик го деп ойлойм. Өлкө боюнча быйыл 300дөн ашык сел катталып, оор жылдардан болду. Анын кесепетинен 22 жарандын өмүрү кыйылып, 2465 адам эвакуацияланган. Мындан улам өлкө 1 миллиард 200 миллион сомдук материалдык чыгымга учураган. Алдын ала жумуштарды аябай көп жүргүзөбүз. Бул курулуш жумуштардын 2-3 түрү бар. Бул техника менен тез арада бүтүрө турган жумуштар жана капиталдык курулуш жактан баягы жээктерди бекемдөө, же сел тосмолорду, сел өтүүчү каналдарды кура турган жакшы мындай алдын ала жасап аткан жумуштарыбыз көп. Кырсыктарды алдын алуу, көйгөйлөрдү жоюу, кооптуу жерлерди туристтик жерлерге айлантууда эл аралык өнөктөштөрдүн орду чоң. Мисалы бизде калдык сактоочу жайларыбыз да аябай көп. Кыргызстан боюнча 60тан ашыкча калдык сактоочуларыбыз бар. Ал жерлер дагы бизде кооптуу жерлер болуп эсептелет. Аларга дагы ушундай эл аралык жардамдар менен бизде толук грантовый негизинде бул жерде аябай катышуусу бул Россиянын, Евросоюздун катышуулары аябай күчтүү. Олордун мүмкүнчүлүктөрү менен биз ушундай кооптуу жерлерди жакшынакай туристтерге кызыктуу жерлерге айлантканга аракет кылып жүрөбүз. Жаратылыш кырсыктарын алдын алып, климаттык туруктуулукту сактоодо токойлордун орду чоң. Жалпы республиканын 6,28% токой баскан аянт болуп эсептелинет. Аларды сактоо менен бирге экме көчөттөр жыл сайын отургузулууда. Жылына токойлорду экме жол менен көбөйтүп келатабыз. Бирок бул биз үчүн чек болбош керек. Биз жылына буну ушул 2000 гектарга чейин жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Тилекке каршы көйгөйлөрүбүз бар. Анткени жанагы тоолуу аймактарда эми жаратылыштын жааган жааны менен сугарылып калат экен. Ал эми кээ бирки тегиз суу жетпеген жерлерибиз бар. Ал жерлерге биз алдыда ушул пландарды түзүп атабыз, жанагы тамчылатып сугаруу боюнча. Климаттын жылуулануусу менен мөңгүлөрдүн эришинин аркасында кургакчылык болоорун эксперттер белгилейт. Акыркы жылдары Кыргызстанда мөңгүлөрдүн саны 1795ке жеткен. Бирок бул жаңы мөңгүлөр пайда болду дегендик эмес. Чоң мөңгүлөр эрип майдаларга бөлүнгөн үчүн алардын саны өскөн. 50 жылга жетпеген аралыкта мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарган. Мөңгүлөрдүн этегинде көп көлдөр пайда болуп атат. Алардын жанагы дамбасы, платинасы өзү муз, анан кийин тиги тоң жер менен аралаш, анан нулевой изотерме көтөрүлүп, анан эригенде же тешилип кетет, же үстүнөн жарылып, анан ылдый күтпөгөн күндө коктудан жанагы көп суу аккандан кийин селге айланып, баарын талкалап кетип атат. Андай көлдөр бизде көп. Эми Кыргызстанда 2,5 миңден ашык, ошонун 300-ü биринчи, экинчи, үчүнчү категорияга бөлүнүп, анан мына МЧСте жыл сайын китеп чыгарып атат. Эме алдын алуу боюнча. Ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен өлкө экологиялык маселелерге чоң көңүл бурууда. 7 октябрдан 11-не чейин климат жумалыгы уюштурулду. Анын алкагында мамлекеттик мекемелердеги көйгөйлөр талкууланды. Максат айлана чөйрөнүн өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, глобалдык температуранын жогорулашын басаңдатуу, анын кесепеттерине көңүл буруу болуп саналат. Иният Эргешева, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.